Мен биякта 24 жылдан бери иштеп келатам. 24 жаш кезимде ошо 22 жаш болуп калат го. Ошондо биякта инструменттер берген, эски инструмент. Ошого чейин эле эски инструменттер болчу да. Ошо менен 24 жыл ойноп, мурун кыйыныраак болчу да. Эски инструменттер менен ойногондо үндөрүбүз, звуктарыбыз жакшы чыкпай. Анан ошол жылы бизге жаңы инструменттер келди. Ошо инструменттер менен уже алектенип иштеп атабыз. Жакшы инструменттер келди. Фирмадан алынган, ошо фирмалар менен сүйлөшүп, контракт түзүп, ошо инструменттер келди да. Ар бир инструменттер кымбат. Негизи эле бул үйлөнмө аспаптар эме кымбат болот да. Көп эме ремонтко өтүп атты, ремонттоп аттык, бузулуп калып атты. Аябай кыйналып эле ойноп келаттык. Азыр Кудайга шүгүр жакшы инструменттер келди. Бул габой өзү аябай кыйын, мындай сложный инструменттерге кирет да. Бул өзүнүн кыйындыгы менен Гиннеске жазылган. Бул инструментти базардагыдай эле мынтип сатып келгендей эмес, бул өзү инструменттер мындай уникальный инструменттер да. Бул мастерлер бирден жасашат, анан ошентип алып келинет. Бирок башка жерлерден да, чет өлкөдөн. Өкмөткө чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө министрибизге Алтынбек Аскаровичке ыраазычылык билдиребиз.